Саламатсыздарбы, урматтуу достор, урматтуу биздин баракчанын катталуучулары. Бүгүнкү сабагыбызда мен сиздерге кандай кылып өзүбүздү белгисиз адам катары башка бирөөлөргө SMS билдирүү жөнөтсөк болот, дал ушул суроого жооп бермекчимин. Бул үчүн сиз интернеттен өзүңүздүн компьютериңизге же болбосо ноутбугуңузга дал ушул программаны орнотуп алышыңыз керек болот. Бул программаны мен кайдан аламын, кайсыл сайттан көчүрүп өзүмдүн компьютериме орнотомун деп турган болсоңуз, анда эч кандай ойлонууга кажет жок. Ал анткени дал ушул программаны көчүрүп алуунун шилтемесин бул видеонун описаниясына калтырам. Бул программаны орнотуп алгандан кийин биз бул программага кирип барабыз. Анда момундай бир терезе ачылат. Бул терезе ачылгандан кийин бул жерге сиздер номерди жазышыңыздар керек болот. Адатта Кыргызстандын коду +996 экендигин эсиңиздерге сала кетейин. Демек бул 0-дун ордуна кетет дегени. 0779 74 86 93 дей турган болсок, анда бул жерге Blind Кыргызстан деген атайын бөлүм чыгып калат. Эгерде Мегаком номер жаза турган болсоңуздар, бул жерге Мегаком чыгышы керек. Бул жерге бир текст жазабыз. Мисалы, кандайсың? Бул SMS билдирүү бул абонентке түшкөн учурда Билайндын атынан түшөт, сиздин ким экениңиз көмүскө бойдон калат. Бул жерде сиздерге код берип жатат. Эгерде код жакшы көрүнбөй калса, анда обновить кылсаңыздар жаңы код берет. Мынакей болду. Демек, ал адамга SMS билдирүү барып түштү. Демек, бул жер азыр пустой болуп калды. Ал адамга SMS билдирүү кетти. А бирок ал адам SMS-ти сиз жөнөтүп жатканыңызды билбейт. Эгерде кайсыл бир адамдарга жашыруун SMS-терди жазуу керек болсо, же болбосо өзүңүздүн айта албай жүргөн сөздөрүңүздү ал адамга айтыңыз келсе, дал ушундай сырдуу жол аркылуу SMS билдирүүлөрдү жөнөтсөңүздөр болот. Дагы да болсо биздин баракчадан кандай маалыматтарды алгыңыздар келет, кандай багыттагы видеолорду көбүрөөк чыгаруубузду каалайсыздар? Бул боюнча өзүңүздөрдүн оюңуздарды комментарийге жазып калтырыңыздар. Эгерде бул видео сиздерге жаккан болсо, анда жакты белгисин басып кетүүнү дагы унутпайбыз.